Саламатсыздарбы? Кыргыз диаспора кеңешинин жаңылыктар бөлүмү жана мен Талайкүл Токтобекова. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Ички иштер министрлигинде мигранттар менен иштөө боюнча жаңы кызмат түздү. Мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин мигранттардын балдарын мектепке кабыл алуунун жаңы эрежелери жөнүндө айтты. Путиндин указы менен жарандык жана чет өлкөлүктөрдү каттоо маселелери боюнча кызмат түзүлүп, аны башкы прокурордун орун басары Андрей Кикат жетектейт. Миграция менен кайсы ведомство иш алып барышы керектиги тууралуу пикирлер бир нече жылдан бери болуп келген. Миграция кызматынын түзүлүшүнө комментарий берип жатып, президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков миграциялык процесстерге байланыштуу маселелерди кыйла натыйжалуу чечүүгө жана бул иштин динамикасын жогорулатууга, ведомстволор ортосундагы координацияны жакшыртууга мүмкүндүк берерин билдирди. Кызматтын негизги милдети миграциялык процесстерди тартипке келтирүү, мигранттардын орус мыйзамдарын сактоосуна багытталган чараларды ишке ашыруу, мыйзамсыз иштерди азайтуу деп билдирди Ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк. 2024-жылы мамлекеттик дума миграциялык саясатты жакшыртуу боюнча 14 мыйзам иштеп чыгып, кабыл алынганын мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин билдирди. Акыркысы мигранттардын балдарын мектепке кабыл алуу шарттарын аныктаган мыйзам күчүнө кирди. Эми мигранттардын балдарын биздин өлкөдө жүргөндүгүнүн мыйзамдуулугун текшербей туруп, орус тилин жетиштүү деңгээлде билбеген учурда мектептерге кабыл алууга тыюу салынат, деп жазган Володин өзүнүн каналында. Орус тили боюнча тесттен ийгиликтүү өтүү үчүн суроолордун 90%-на туура жооп бериши керек. Володин 1 класска кирүү үчүн 10 тапшырманын 9-ун, 2-5 класс 18-ден 20-га, 6-9 класс 20-дан 22-ге, ал эми 10-11 класстар 22 тапшырманын 24-үнө туура жооп берүүсү керектигине токтолгон. Россиянын билим берүү тармагынын өкүлдөрүнүн айтымында, мындай чаралар балдардын орус тилин билүү деңгээлин, ошондой эле мектеп программасын ийгиликтүү өздөштүрүү үчүн алардын мүмкүнчүлүктөрүн объективдүү баалоого жардам берет. Балдарды мектепке даярдоо курстары боюнча төмөнкү номерге кайрылсаңыздар болот. +7 995 904 2006